өтөдө. Ссылка описанияда. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атааңдашы жана шайлоодон кийин өлкөдөн качып кеткен Өмүрбек Бабанов бүгүн 26 сентябрда кайрадан Кыргызстандан чыгып кетти. Бул тууралуу ошол эле партиянын айрым аткаминерлери соц тармактарга жазып чыгышты. Андагы маалыматтарга ылайык, Жогорку Кеңештеги республиканын депутаты, ошол эле Бообүктүн өкүл баласы катары айтылган Мирлан Жээнчураев да коштоп кеткен. Бабанов өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана финансы полициясында азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Ал өзүнө козголгон иштер боюнча УКМК менен Финполицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Бирок коомчулук тарабынан анын бийлик менен сүйлөшүп алганы, ошол себептерден улам ал эч кандай камакка алынбай турганы айтылууда. Маалымат булагы Nazar News чегит пейджи.